Ырайымдуу жана боорукер улуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Улуу жаратканга чексиз мактоолорду, шүгүрчүлүктөрдү айткандан кийин анын акыркы элчисине салам дуайларды жолдоп, урматтуу бир тууган, сиз менен биз бүгүн сүйлөшүп көрө турган сөз бул дин тегерегинде. Дин демекчи көпчүлүк адамдар дин дегенде кайсы бир өзгөчө адамдардын арасындагы бир топ үчүн же ошол топтун өзгөчө бир өмүрдүн жашоонун бир бөлүгүн басып өткөндөн кийин гана зарыл болгон, же болбосо адамдардын арасындагы кайсы бир улуттар үчүн гана таандык болгон маселе катары карап келишет. Бирок мунун бардыгы туура эмес көз караш экендигин бүгүн сиз менен биз карап көрөбүз. Эгерде дин маселесине келсек, дин жөнөкөй тил менен айтып көргөндө биз аны мыйзам катары түшүнсөк болот. Ал эмне болгон мыйзам? Ал эмне болгон эреже? Бул дин улуу жараткандын өз макулуктарына, улуу жаратуучунун өзү ыраа көргөн адам пендеге жиберилген эң улуу белек катары таанышыбыз керек. Эгерде дин эмне деп тааный турган болсок, динди бул жараткандан жаратуучуларга сунулган дайындуу жашоо эрежеси деп таанышыбыз керек. Эгерде биз Алланын акыркы китеби Куранга кайрылчу болсок, ал жердеги көрсөтмөлөрдөн биз бул дин жаратуучуга гана таандык жана анын өзүнөн гана чыккан мыйзам экендигине толук ынана алабыз. Андыктан биз дин деп тааныганда, дин сөзүн тегерегинде сөз чыкканда, биз билишибиз керек, дин бул асмандан жерге жиберилген окуу деп. Эгерде бул окуу асмандан жерге багытталып келген болсо, анда биз түшүнөбүз, албетте жаратуучудан пенделерге жиберилген окуу деп. Эгерде жаратуучу өз пендесине кам көрүп, аны жөн гана жаратып койбостон, ага жөн гана акыл берип, аны менен жетиштүү болбостон, же болбосо аны жаратып акыл берип, жер деген жакшынакай ыңгайлуу, шарты келишкен, жыргалдуу жер бетине жаратып эле аны менен тим болбостон, ошол жер бетиндеги жашоонун мыйзам эрежесин, жашоо багытын мына ошол дин аркылуу сунган. Адамдар дин дегенде түшүнбөш керек. Эгерде адам келип уйга сыйынган болсо деле ал ошонун дини деп. Же болбосо ал адам келип кайсы бир сөлөкөткө сыйынган болсо, аны деле дин деп. Жок, алар баары ишеним. Алардын баары ишенимди гана түшүндүрөт. Ал эми дин дегенде биз жогоруда айткандай толук мыйзамды түшүнүшүбүз керек. Ал мыйзам эмнелерди ичине камтыйт дегенде, адамдын жеке өзүнөн тартып, жеке инсандын укук милдеттеринен жалпы коомчулуктун, элдердин, улуттардын, жалпы адам пенденин ортосундагы укук милдеттер менен кошо, алардын окууга, эмгектенүүгө, мүлк тутууга жана ошол мүлктү мураска калтырууга байланышкан маселелердин баарын ачыктап көрсөтүп берген мыйзам деп тааныйбыз. Ал эле эмес, биз өзүбүз мусулмандар жашообузда туюп келебиз. Адам төрөлгөндө азан айтып, бул дүйнөгө көз ачат. Ал үйлөнүп калса, нике келишимине өтүп баш кошот. Эгерде бул дүйнөдөн кош айтышкан болсо, ага жаназа окулуп акыретке көчөт. Эмне үчүн мындай? Бул ушул эле көрүнүштү биз
асман диндеринин баарынан көрө алабыз. Биз жогоруда айтканбыз, дин эмне дегенде асмандан жерге жиберилген мыйзам деп, окуу деп. Мына ошол окууга кошулгандар кимдер дегенде биз тааныйбыз. Алар алгачкы Муса пайгамбарыбызга түшкөн окуу, бул Тоорат окуусу. Тоорат окуусунун аркасындагы элдерди биз азыр жөөттөр деп тааныйбыз, же еврейлер деп тааныйбыз, же яхудийлер деп тааныйбыз. Ошол жөөт, ошол яхуди, ошол Тоорат китебине, асман китебине тутунган, асман диндерине ишенген элдерден саналат. Андан кийинки топ Инжил китебине таянган христианчылыкты карап көрсөк, ошол христианчылык деле асмандан түшкөн китепке таянып, асмандан түшкөн окууга таянып, алар дагы адам жарыкчылыкка, жарык дүйнөгө келгенде ошол өзүнүн көрсөтмөсүнө ылайыктуу ал баланы өзүнө ылайыктуу жөрөлгөлөр менен, ырым-жырымдар менен коштоп, ал үйлөнгөндө сөзсүз түрдө никеге өтүп, ал өлгөндө аны өлүм ырасымдары менен узатып, аны ахиретке жиберишет. Акыркы ислам мына ошол мурдагы келген иудаизм динин, христианчылык динин толуктап, алардагы болгон кемчиликтерди жыйнактап, толук дин катары кыяматка чейин адамдардын жашоо укуктук, милдеттик чектерин ачыктап көрсөтүп, элдердин ортосундагы болгон мамилелердин, соода сатыктын жана алды бердинин, аны менен бирге өз жараткандарынын астындагы милдеттерди үйрөтүп келген мыйзамды биз дин деп таанышыбыз керек. Урматтуу менин бир тууганым, дин дегенде кайсы бир жеке кишинин ойлоп таап келгенин дин деп айтканга болбойт. Кайсы бир адамдын өзүнүн көкүрөгүнөн кайсы бир нерсеге ишеним тутуп, асманды көккө теңир деп, асманды Кудай деген болсо, жерди карап, жерди Кудай деген болсо, сууну карап, сууну Кудай деген болсо, ал дин эмес, ал балким жөн гана ишеним. Ал эми чыныгы дин ошол ишенимдин артында адамдарды толук жашоосун, анын укук милдетин, жүрүм турумун, адеп ахлагын, илим билимин жөнгө салып келген толук кандуу мыйзамды гана биз дин деп айта алабыз. Андыктан урматтуу менин бир тууганым, сиз менен биз анда келиңиз, келишелик чогуу. Дин дегенде биз кайсыларды дин деп кабыл алсак болот экен, кайсыл түшүнүктөрдү дин деп кабыл албашыбыз керек. Андыктан бизге түшүнүктүү болуп чыкты. Бул жерден биз дин деп тута турган, мыйзам деп тута турган көрсөтмөнүбүз биз асмандан жерге жиберилген окууну таанышыбыз керек экен. Анда эмесе сиз менен биз кийинки жолугушуудан görüşkөнчө assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.